УКМК тарабынан улуттук онкология жана гематология борборунда системалуу түрдө акча чогултуу фактысы менен борбордун дарыгери кармалды. Тактап айтканда 28 январда козголгон кылмыш ишинин алкагында улуттук онкология жана гематология борборунун дарыгери 1988 жылы туулган Жаран кармалды. Ал системалуу түрдө онкологиялык ооруларга жасалган операциялар жана акысыз медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн, ошондой эле акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынган төлөмдөрдү реестрге каттабастан, квитанцияларды бербестен 2000 сомдон 20 000 сомго чейин акча каражаттарын бейтаптардан алып жүргөн. Буга байланыштуу санкцияланган видео байкоонун жүрүшүндө аталган дарыгер тарабынан пара алуунун көптөгөн фактылары тастыкталган. Дарыгердин кабинетин тинтүүнүн натыйжасында бейтаптардан алынган 119 000 сом жана 100 АКШ доллары табылган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында дарыгер кылмыш жаза кодекстин 96-беренесине ылайык УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Мекемеде кызматкерлердин арасынан кылмышка тиешеси бар башка кызматкерлерди аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда.